Сүлүктүү шаарындагы гуманитардык экономикалык институтунда бул күнү салтанаттуу маанай. Анткени бул окуу жайдын 3 студенти бирдей өлкө башчысынын колунан президенттин стипендиясын алып отурат. Алар Борбор калаадан кайткандын урматына окуу жайдын жамааты сыймык тартуулаган студенттерин өзгөчө шаң менен тосуп алууну чечкен. Şu биздин окуу жайыбыз мына ушу 3 кызыбыздын артынан президенттик стипендияга ээ болуп, бардыгыбызды кубанычка бөлөп отурат. Президенттин стипендиясына арзыгандардын бири Канимет Токсонбаева 4-курста окуйт. Педагогика илими боюнча билим алып жаткан студент талыкпаган эмгектин арты менен өлкөнүн алдыңкы 70 студенттин катарына кошулганына кубанат. Классташтарым баары биз шаарда окуйбуз десе, мен да ошентип кыйгалданыпмын да. Бирок билим алыш үчүн жайды деле тандаштын кереги жок экен деп ойлоймун. Алыскы аймакта болсо дагы ушул билимди биз чектебедик да. Ошол азыр жетишкен ийгилигим менен бизден кийинки жаштарга мен далилдеп көрсөтө алдым деймин. Жыл жаңыры аралдында кош кубанычка жеткендердин катарында ушул эле окуу жайдын дагы 2 студент кызы бар. Келечек билимдүү жаштардын колунда деген окуунун алдыңкылары бул ийгилик менен башкаларга үлгү болууну каалашат. Көптөгөн олимпиадаларга катыштым. Ошондой эле жогорку окуу жайлар арасында болгон олимпиадада 3-орунга жетиштим тарых адистигинен. Ошондой эле илимий макалаларды жарыяладым. Ошол аракетимдин артынан ошол президенттик стипендияга жетип отурам, биринчи, экинчи кетип атат, алып атат. Анан толкундануу келип, жөн эле отурган жеримди ыйлап, ошол өткөн күндөрдү элестетип, ошол окуу жайга кадам таштаган күндөн баштап куратор катары мен эмнени байкап келем, дайыма алдыга максат кое билген, иш аракетте жүргөн, тынымсыз өнүктүрүүгө өзүн дайыма аракеттенген кыздар. Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институту Баткен облусунда президенттик стипендияга татыган студенттердин саны боюнча алдыңкы орунда келе жатат. Ачылганына 25 жылдан ашуун убакыт болсо, бул аралыкта жалпы 23 студент өлкө башчысынын стипендиясын алган. Башка структуралык бөлүмдөрдөн ушундай суроолор туулат да, эмне үчүн сүлүктүүдө ушундай ийгиликтер болот деп. Мунун бир сыры мына сапаттуу билим берүүгө болгон кадамдын артында, мээнеттин артында ушундай ийгиликтер келип атат деген ойду айтмакмын. Аталган окуу жайда 1200дөн ашуун студент экономикалык, педагогикалык жана техникалык багыттар боюнча билим алышат. Бүтүрүүчүлөр Лейлек району жана Сүлүктүү шаарындагы орто мектептерге ишке орношуп, кесиптик жолунда ийгиликтүү улантып келишет. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.